Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү каналынын көрөрмандары. Кыска тыныгуудан кийин Көкбөрү каналы кайрадан сиздер менен 2023-жылдагы сезон өзгөчө болоору күтүлүп жатат. Алдыда акыркы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Бул видеодон сиздер Достук командасына кайсы оюнчу келди? Алатоо командасы жоюлдубу? Сары Өзөн командасынын курамында кандай өзгөрүүлөр болот деген суроолорго жооп таба аласыздар. Достук командасы 2023-жылга карата эң алгачкы жаңылыгы менен тааныштырды. 2022 жылы Сары Өзөн командасынын оюнчусу болгон Султан Русланов быйыл кайрадан Достук командасынын курамынан көрө аласыздар. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Эске сала кетсек, 2022 жылы 9 май жеңиш күнүнө карата турнирде жаракат алып, андан кийинки оюндарга чыккан эмес. Султан Руслановдун жылдызы 2020 жылы президенттин кубогунда жанган десек туура болот. Анда ал турнирдин мыкты бомбардири болуп, Достукту финалга алып чыккан. Финалда Достук ынтымакка утулуп калган. 2021 жылдагы Норус турниринде Достук Булуттер сериясында ынтымакка жеңилген. Анда дагы Русланов команданын лидери болчу. Президенттин кубогунда дагы жаракаттан улам оюнга чыкпай калган. Учурда улакчы толук түрдө оюн талаасына даяр жана Бравус менен кайрадан оюн көргөзөт. Султан Русланов кайрадан Достуктун лидери боло алабы? Ой пикир калтыра кетиңиз. Сары Өзөн командасында быйыл чоң жаңылануу болот. Тактап айтканда демөөрчү маселесинен улам күчтүү оюнчулар командадан кетип, жалаң гана жаштар чабат. Туура 1 жыл мурун Акшумкар деген долбоор ачылган. Ага ылайык командадагы балдар Сары Өзөнгө жаңы кадрларды берип турмак. Алгачкы турнирлерде команда утулуп, ийгилик жарата албай келди. Бирок жетекчилик жаштардан үмүттү үзбөй команданы кармоон улантты. Жыйынтыгында 2022 жылы президенттин кубогунда команда финалга чейин жетти. Андан соң Кыргызстан чемпионатында чүйдүн жаштар командасынын негизги өзөгү болгон Акшумкар биринчиликти алды. Мына эми жаңы сезондо Сары Өзөндө көп балдар ар кайсы клубтар менен сүйлөшүү жүргүзүп, айрымдары контракт сурап жаткандыктан Сары Өзөн оор кырдаалга туш болду. Ушундан улам тарыхы бай Сары Өзөндү сактап калуу үчүн Акшумкар өзүнүн алдыңкы кадрларын берди. Аниме Акшумкар өзүнүн ишин улантат. Клубка кайра эле жаштар келет. Сары Өзөнгө демөөрчү жок болгондугу албетте өкүнүчтүү. Эми бул клубтун тарыхы кандай болот? Пикир жазыңыз. Ошондой эле Алатоо командасы расмий түрдө Норус 2023 турнирине катышпасын билдирди. Эми Алатоонун жылдызы болгон Манас Ниязов, Аскат Аскаров сыяктуу оюнчулар кайсыл клубка өтүшү мүмкүн? Ылдыйга комментарийге пикир жазыңыз. 2023 жылга карата Көкбөрү федерациясы бир топ өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Эми жогорку лигада мурдагыдай 6 эмес 8 команда болот. Командалар 2 группага бөлүнүп, тайпадан 1-чи орун алгандар финалга өтөт. 2-чи орунду алгандар 3-чү, 4-чү орунга ойношот. Акыркы 8 орунду алган 1-чи лигага түшөт. 1-чи лигада 16 команда болот. Командалар аймактык квота менен келет. Бишкек, Чүй, Нарын, Ыскөл, Талас, Ош, Жалал Абад 2ден болсо, Ош шаары менен Баткенге 1ден квота берилет. Жогорку лигага кирип калчу командалар Бакуат, Талас жана Өзгөн командалары. Ошондой эле Алатоо жоюлгандыгын эске ала турган болсок, Намыс, Ийгилик, Качы жана Кран командалары жогорку лигага ойноп калышы мүмкүн. Сиздердин пикирде жогорку лигада кайсыл командалар ойношу керек жана кимдер татыктуу?